Ахматбек укам быйыл улутка чоң жоготуу болду. Элмирбек устатыңдан ажыраганда андан бери көкүрөгүң сууда экен жокпу? Ошол акыркы сапарына узап кеткенге чейин эң ынак көрүп сени жакын алып жүрдү, жанында тиги ата баладай болуп экөөң көп жетелешип, көп ээрчишип калдыңар эле да. Анан элге ошо Элмирбектин акыркы ошол өлөр алдына чейинки айткан дегендери кулагыңда калса, эсиңде калса, ал элге маанилүү да айтканыбызчы. Чыгармалардын болушунча калтырганын калтырды. Анан мүдөөсү акыркы ырларында бир саясий өңүттөгү ырлар көбөйүп кетти эле да. Мен кезиккенде дагы ошол улуттун кемчилигине чейин дагы айтып, аң сезиминде бир аябай бир улуттун көйгөйүнө күйүп бышып жүргөн кез эле да. Анан экөөң жүргөндө ошо күрсүнүп айта турган кептери эмне эле, эмнени көп кеп кылчу элеңер экөөң ортоңордо сырдашкан нерселерди кеп кылсак дейм. Мен да Арабаңыздар, урматтуу агайындар. Арабаңыз болду баягы. Эми баягы устатыбыз кеткенине 6 айга чукулдап барды. Жарым жыл. Убакыт деген учкан куш экен. Устатыбыз болсо 6 айда 6000 адамды бойготуп, жүрөгүнө бир жакшылыктын, улутун сүйгөндүн, жакшы адам болгондун, ар намыстуу болгондун үрөнүн сээп кетип эле. Тилекке каршы ал кишинин ошо сандаган чыгармалары эле биздин аздекте быйыл тута турган мурасыбыз, байлыгыбыз болуп калды. Буга да шүгүр дейли. Устатым баягы кайсыл жерге барбасын, баскан турганы, тамак ичкени баары тарбия болчу да. Тамак ичкенде дагы бир мындай көкөмүн дагы калтырбай таптаза ичип, өзү тазалап. Ошондой да бар болчу. Тамагыңарды толук ичкиле деп шакирттердин баарына айтып. Болбосо доңузга берсе доңуз, эшекке берсе эшек эмес болуп каласыңар деп тамашалап койчу да. Анан эми ал устатымды соңку кездерде ушул аябай баягы ушул төңкөрүш болоорун билип, бизге былтыр кышында айткан да, бул төңкөрүш болмоюнча бул оңолбойт. Анткени бул ушул Сооронбай шартып иштен 1 жыл аябай үмүт күттү да, бардык элдерчи. Бир жолу устатымды бир мамлекеттик иш-чара болгон Ала Тоо ресторанында бир чоң эме болуптур да. Иш-чара болду. Чоң бир эме иш-чарадан кийин дасторкон жайып, ошону унутуп калыптырмын да. Бирөө туулган күнү беле? Жок, туулган күнү эмес, эмес, мындай мамлекеттик иш-чара болуп, аттуу баштуулардын баары барган, устатым да барып ошол жерде көрүп, анан кадимкидей эле карапайым элдердей эле баягы дааратканага карапайым элдердей эле кирип чыкты. Анан жакшы, кичпейилдиги жакты деп көңүлү жылып келген да. Биринчи жылы, экинчи жылы элдер үмүт күттү. Анан 25 сыр болсо да берилбей калды. Анан айлык 26.000 болбой калды. Анан элдин баары айткан нерселердин баары факты дей берди. Анан ошого элдер аябай кыжырланып калды да. Анан устатым да аябай кыжырланып баарына элечи. Анан кайрылууларды ламлам чыгарып. Саясий өңүттөгү ырлар, акыркы ырлары бир түз эфирде болуп калганыбызда дагы, ошондо дагы аябай айтканда жанагы айтканы бар эмеспи устатымдын. Ошо баягы сиздер менен тургандачы балдарга айтыш керек болуп калды. Таш жегенди деле үйрөнүп алчу. Анткени баягы Кыргыздын миграциясы бир эле мамлекетке болуп аткан жок да. Бардык мамлекетке миграция болуп атат, көчмөнчүлүк болуп атат. Анча элдин
Дүйнөдө миңдеген улуттар бар, алардын тилин үйрөнүп жетишпейсиң. Андан көрө таш жегенди үйрөнүп алчы деп катып айткан да бар. Устатым бул төңкөрүштүн болоорун аябай бизге былтыр кыштын эле айткан. Анан ошол төңкөрүш болду. Бирок устатымдын бир улуу максаты бар эле, бизге ар дайым жүргөндө айтчу да. Элди ойготуш керек депчи. Элди ойготуш керек. Мына мен бүгүн десеңер бүгүн, мына эртең десеңер эртең жер кыдырып ар бир кыргыздын үйүнө барып, ар бир кыргыздын кулагына айтып ойготоболчу деген да. Даярсыңарбы? Силер даяр болсоңор мен даярмын депчи. Бирок тилекке каршы биз ошо устатыбыздын баягы улуу максатын, улуу ийгиликтерин жаратканга да биз жардам бербей каптырбыз да. Анткени устатым ошо биз менен болгондо аябай жакшы көрчү да. Элмирбектин акыркы мезгилдердеги ишмердүүлүгүнө келсек да, жеке чыгармачылыгынан мурда шакирттерине болгон бир бүйүр мамилеси абдан кандай бир башкача болуп, 10 күндүк сайын айтыш фондунда дайыма чогултуп, анан ошолордун чыгармачылык кечесин уюштуруу, сенин чыгармачылык кечеңен баштады эле консерваториянын залындачы. Ошонусунда бир сыр бар да, эмнегедирчи ошол акыркы убактарында бул өндүрүмдүү иштегенге аракет кылды да. Чыгармачылыгында дагы биринин артынан бирин берип, анан тиги жана төкмө келсе төр бошот деген долбоор менен дагы анан ар бир чыгармачыл ошо шакирттерин өстүрүүгө көбүрөөк илектиргөн эмнеси эле ошол бир Эми ал устатым ошо соңку кездерде өзүнүн чыгармачылыгынан, өзүнүн балдарынан, үй бүлөсүнөн бизди ошондой эле төкмөлүк өнөрдүн из басарларына көбүрөөк көңүл бөлдү и бардык кызыкчылыгын бийик койду да. Бизди болсо ошо концерттерибизди бергени, анткени баягы концерт деген элге таасирдүү болот да. Ал кайсыл жерде болбо, кандай элде болбосун, элдердин идеясын тазартып, жан дүйнөсүн агартып, улут маң кылып, ар намустуу кылып, ошого концерттерди шакирттериникин берип, өзү Зайырбек байке менен ошо өргөчөлүгүн өткөрөм деп жүрдү эле. Бирок шакирттеринен кол бошобой калып, аны да өткөрө албай кайрадан эки залкара ээрчишкен эки бүркүттөй болуп кетип калды. Ооба. Ошо Зайырбек экөөнүн бир долбоорун көптөн бери сүйлөшүп жүрүшкөн, эки арачы бир төкмө акын менен жазма акындын бир айтышы кылабыз, антебиз мынтебиз деп Элмирбек саны чаап сүйлөп калчу эле. Таңыр. Анан Элмирбек экөөң ээрчишип жүргөндө көп узак жөө басканды жакшы көрчү эле алчы. Анан Элмирбек менен да талай ошондой күндөр өттү. Тар чөйрөдө отурганда, өзүнчө отурганда сахнадагыдан да бир башкача ачылып берчү эле. Манасын айтып, тигинисин айтып, Оозеке аңгемечилик укмуш эле, коордесип айтып. Экөөң ээрчишип жүргөндөгү айткандардан эсиңде калган эмне бар, мындай сыр катары, мындай сыр кылып айткан бир күйүтүндү, көкүрөгүндө күйүттөрү? Эми ал устатым экөөбүз көбүнчө больницада болуп калганда көбүрөөк болуп калып аттык. Ал киши ошо барып эле ошо эл деп эле элин ойлоп, ошо элин коргоп, ошо устатым айтат да, эме депчи, дүйнөгө жакын болбогула деп. Эң эле айткан сөзү. Анан адам дейт, ушул сөз аябай улуу сөз да. Адам дүйнө сатып алса дейт, аны түйшүгү менен кошо сатып алат. Сен эгер бир жаңы машина алсаң, аны айдагың келип, ага алаксып, сен өмүрүңдүн көп алтын убакыттарын ошол алып кетет дейт. Ал эң башкысы сен өмүрүң чыгармачылыкка, эл үчүн кызмат кылууга, элге болгон сүйүүңдү элдин көңгөй тескейин, ак карасын айтууга берилген. Бул төкмө акындык деген бул өнөр эмес дейт.
бул улуу милдет дейт да. Анткени өнөрдөн да жогору жан багуудан эмес, эл багуудан. Жан багууга эмес, эл багуу үчүн мындай жумшала турган Кудайдан берген касиет деп айтчу да. Анан устатым ошо баягы 5 жылдан бери таңкы 7-де келип өзү. Анан кечки 9-да кетчү да, анан ошо балдары деле өзү айтып калчу, мен кечинде барганда балдарым уктап аткан болот. Эрте менен мен бул жака жумушка келгенде балдарым уктап аткан болот депчи. Тиги биз акыркы жолу Акшейракка мен ал боюнча жазгам, Элмирбек, берки Асылбек, Эжисбек, Мундузбек болуп Акшейракка барганыбызда Урмат Жакшымбетов жана биздин Рухи сайттын менеджери болуп ошол сапарыбызда аябай мындай Элмирбектин бир улуулугуна карапайым эл баягы унутта калган өрөөн деп ошол боюнча жазгам 2 очеркче. Анан мындай карапайым эл менен жуурулушуп кетет экен да. Ошондо мен Элмирбектин бир даярдыгын сездим эле, мындай улуттук деңгээлде көп учурда буга чейин жалпы баягы саясий өңүттө нааразылык ырларын айтып келсечи, улуттун өзүндөгү кемчиликти айта турган деңгээлге жетип калганда, баягы улуттун өзүнө сын айтып кеп айта турганчы, биз ошондо барып келиште баргандан келгенге чейин элди мындай кызырлып тилдеп келди эле да. Анан бир күнү болбосо бир күн ал ыры аркылуу элди тилдеп чыкмак да. Себеби Элмирбектей залкар айтат эле орунду өткөнүнчө, бирок өмүр жашы тагдыр экен, ага жетпей калды. Ошондо баягы 2 сөзүнүн биринде эле бул жеке эл болбой калыптыр, билбейм эмне болгон эл болдук деп аябай бир күйүттүү болуп жүрдү да. Анан ден соолугуна деле ошонун баары баягы жүрөгү аркылуу өтөт да, күйүт. Зайырбек да ошондой күрсүнүп калган. Экөөнүн баягы мынчалык ынак экенин экөө өлгөндөн кийин түшүндүк да. Анан эришип жүрүп экөө тең эришип кетти. Анан калган өмүр жашы силерге берсин. Дагы кебинде мындай эскерүү, Элмирбектин баягы эл билбеген көмүскө сырлары айткан дегендеринен болсо айтып берсең, болбосо сөзүбүздү жыйынтыктайбыз. Эми баягы ошо элдин күйүтүн тартып атып эле сиз айткандай, ден соолугу да Бар да жылдан жылга начарлап, болбосо устатым аябай жакшы тамактанып, мүнөзү жакшы болчу аябай. Эч кимге таарынчы да эмес. Эч кимге мындай катуу сөздү айтчу эмес. Баардык айткан нерселердин баарын жүрөгүндөгү бир жылуулук менен жууруп туруп айтчу да бирөөнөчү. Анан баягы элдин күйүтү менен, элдин азабы менен ушундай ден соолугун эрте алдырып алды. Ооба десең, баягы болтоюп жүргөн Элмирбек эле кийин эле сопоюп тез эле арыктап кетти. Ошонун баары бир акыркы жылдардагы жүрөгүнө тийген бир чоң сокку болчу мунун. Анан ошо эң башкысы ушу элибиздин оңозбогону, элибиздин дагы деле караңгы экени, элибиздин дагы деле өзүнүн баягы курсагын бак сезип, өзүнүн үйүн кан сарай сезип, бар тапкан дүйнөсүнүн баарын мамлекеттен уурдап келип, дүйнөсүнө, үйүнө жабыштырганы ошо устатыма аябай оор жүк боло берди. Мына азырга чейин оңолбогон, ошо элибиз оңолбогон үчүн, элибиздин идеясы, улуу максаты жок үчүн, элибиз ар намустуу болбогон үчүн ушундай жаатка бөлүнүп алып, партияларга бөлүнүп алып, ушинтип бири-бирибиз менен кырылышып атабыз да. Биздин максатыбыз улуттук мындай бир Кыргызстан деген мамлекеттик деңгээлде болгондо, биз урушканга, талашканга да убактыбыз жок болмок. Биз мисалы дүйнөдө ички кайчылыктан өйдө чыга албай атабыз да. Мисалы биз дүйнөдөгү таасирибиз, Кыргызстан мамлекетинин таасири күндөн күнгө азайып, күндөн күнгө ылдыйлап баратат да. Ал эмне себептен? Ошо биз дүйнө көңүл бургудай бир нерселерди жасай албай атканыбыздан да. Устатымдын бир эле улуу максаты бар болчу. Ушу элдин баарын ойготуп,
элдин баарын түпкүлүгүнө кайрып, ошо кадимки баягы кыргыз каганаты заманындагыдай урмат сыйдын дагы, адеп акылактын дагы, ар намустуулуктун, ошондой эле жасампаздыктын, жаратмандыктын эң бир ыйык тунук үлгүлөрүнө жеткирсек деген улуттуу ыйык максаты бар эле. Тилекке каршы ал максатын жаңы эле баштаганда устатым дагы туура унануштуу. Устатым ушу шакирттерин аябай бардык мүмкүнчүлүгүн салып, шакирттерин көтөрүп тарбиялаганга аракет кылды. Ушул 2021-жылга чейин бизде концерттик пландар бар болчу. Биз концерттерибиздин баарын четки айылдардан баштамакпыз да. Баткенден ошо гастролду, Баткенден бери Ош, Жалал Абадтын чек ара райондогу айылдарын барып бир көтөрүп, жан дүйнөсүн бир жаркытып келели деген улуу тилектер бар эле. Тилекке каршы ушул быйылкы пандемия маалы бизге эмес, жалпы эле улутка аябай тоскоол, оор сокку берди да. Элмирбек эл кыдырабыз демекчи, биз ошол Акшейракка баргандыбызда көрсө клубунун залыначы совет мезгили кыйрагандан кийин дегеле бир артист өнөрпөс барбаптыр да. Ошондо Элмирбек барып шаңкылда урдап бергенде, Токтогул Эшмамбет тирилип келгенде эл карапайым элгечи ушунчалык күтүүсүз болду да. Биз баратканда чыдамсыз телефон чалышачы, баягы уюштургандарчы, бизди тосуп алчуларчы. Чын эле Элмирбек келатабы деп бири-бирине ишенбейчи. Анан Элмирбек ошондо келатканда да айтты эле. Сен айткан жана Баткенден баштап эң алыскы аймактардан баштап ушу эл биздин өнөрдү сагынды анымын депчи. Эми анын учуну улай турган силер барсыңар артында шакирттери. Силерге дем күч берсин, чыгармачылыгыңарда ошол изденип ордун толтура турган силер, Элмирбектин ордун жоктотпой. Үй бүлөңө аманчылык, тынччылык каалайм. Өмүрүн берсин, калган өмүрүн силерге берсин. Айтканыңыз келсин. Эми баягы устатым эч качан жок болуп кетпейт кыргыз эли баарында. Анткени устатымдын чыгармачылыгы биздин жөлөп таяганыбызга муктаж эмес да. Биз ошол кишинин чыгармачылыгын өзүбүз үлгү кылып үйрөнүү аркылуу өзүбүздүн чебер аткаруучу экенибизди, чебер өнөрпоз экенибизди гана көрсөтөбүз. Ал кишинин урпактары, уул кыздарына ден соолук каалайбыз. Анан ушул эң өкүнүчтүүсү, ушул Элмирбектин эли ойгонсун, жана устатым кейип жүрүп эле. Эми мындан ары Элмирбектин эли журту кейибесин, кемибесин, ар дайым өнү өссүн. Сиздей эл деп соккон жүрөгү бар, эл деген тилеги бар адамдар эч качан кайгырбасын деген, баягы муң канбасын деген тилек бар. Эл журт ынтымакка келели. 6 миллион кыргызда бир эле Кыргызстан деген мамлекет бар. Ушу куштун карегиндей болгон мекенди кир бастырбай, муңга бастырбай сактап алалы, ынтымакта бололу, ден соолукта болуңуз. Анда элди ынтымакка чакырып кучакташып жыйынтыктайлычы. Эл себеби бүгүн көчөдө тополоң тос түшүп атканда элге биримдик керек, ынтымак керек. Бирибизди бирибиз ийиндеш болуп, бүгүнкүдөй мамлекет бир бычактын кырында турганда өлкөбүздүн тынчтыгы үчүн өнөрпоздордун тилегиндегидей ошол Элмирбектин көксөөсү суубай кеткендей болбой элибиздин амандыгын, өлкөбүздүн бүтүндүгүн каалайбыз. Баарыңыздарга аманчылык каалайбыз. Бар болуңуздар. Рухеш ТВ каналына катталып коюңуздар.